Салык органдарына отчет тапшыруу ишкер үчүн чоң машакаттардын бири болуп келгени эч кимге жашыруун эмес. Бюрократиялык барьерлерди эске албаганда да башка формалдуу иш кагаздарын жөндөй үчүн көп убакытын кетирип келген. Ал эми ишкер үчүн убакыт деген акча. Санарип Кыргызстан концепциясынын алкагында бул тармакта четте калбай жогорудагы айтылган көйгөйлөрдү жокко чыгаруу максатында санариптештирүү иш-чаралары улантылып жатат. Алсак азырынча электрондук патент жана электрондук эсеп фактура берүү боюнча пилоттук долбоор иштеп жатат. Если раньше бизнесу необходимо было ездить, распечатывать Бизнеске бүгүн салык органдарына барып убакытын коротуунун кереги жок. Электрондук жеке кабинет аркылуу эле бардык жол жоболорун бүтүрүп койсо болот. Учурда пилоттук негизде иштеп жатса, 1-апрелден тарта толук кандуу иштеп баштайт. Бүгүнкү күндө 600дөн ашуун субъект өз иштерин салык кызматына келбей эле бүтүрүп жатышат. Анткени ачыктык бар экенин туя башташты. согласовываются, утверждаются контрагентом. Электрондук эсеп фактураларын берүүдө маалыматтык жабдууларды толуктоо, күчтөндүрүү максатында тендер өткөрүлгөн. Жогоруда бөлүнө турган каражатта дал ушул өңдүү зарыл болгон тармактарга жумшалат. Ал эми 2020-жылдын 1-январынан тарта ишке кирмек болгон май куюучу станциялардагы фискалдык чек берүү системасы ишкерлердин өтүнүчү менен 1-июнга жылдырылып, жагдай май куюучу жайларда аппараттык жабдууларды жаңыртып, толуктаганга жетишпей калганы менен түшүндүрүлдү. Ар бир АЗСке автоматизированный система коюлат. Ар бир адам бензин сатып алганда ошолда транзакция кассовый чек менен түшүп турат налоговыйга. Анда текшерип турганга мүмкүнчүлүктөр болот. 2019-жылы бажылык жана салыктык жол жоболорду фискалдаштыруу боюнча көптөгөн маселелер каралып, анын жыйынтыгында атайын мыйзам кабыл алынган. Өкмөт тарабынан укуктук нормативдик актылар даярдалып, атайын концепция кабыл алынган. Биздин башкы максат ишкерлер үчүн жөнөкөйлөтүлгөн жол жоболорду иштеп чыгуу. Бул деген мыйзамдын чегинде иштөө жана бул үчүн бардык шарттарды түзүү. Өкмөт башчы дал ушундай пикирде. Мынакей 24% деп айтып атат көмүскө экономика. Кээ бири айтып атышат 40%га чейин деп. Мына ушуларды көмүскөдөн чыгарууда сөзсүз түрдө биз максатыбыз мыйзамдарды туура аткарып иштеген бизнести колдошубуз керек. Эгерде биз көмүскөдөн ошондой процедуралар аркылуу көмүскөдө турган экономиканын бөлүгүн чыгара ала турган болсок, биз анда кээ бир салыктын чендерин жеңилдетүү тарабына карашыбыз керек. Бул биздин максатыбыз. Өзүбүздүн өнөктөш мамлекеттерден артта калбашыбыз керек. Ошон үчүн быйыл 2020-жылы эң чоң чечимдерди жана кадамдарды жасап, күч аракетибизди ушул тармакка жумшашыбыз керек. 2018-жылы Кыргызстандагы көмүскө экономикадагы акчанын суммасы 133 миллиард сомдон ашыгыраак болуп, жалпы ички дүң продукциянын 4/1 жакынын түзөөрү белгилүү болгон. Ал эми айрым эксперттердин пикиринде мындан да жогорку деңгээлде. Бул көрүнүштөргө биринчи кезекте коррупция, татаалдашкан отчеттуулук менен айып пулдардын төмөндүгү себеп болууда. Серепчилер санарип формат менен бирге фискалдык тармакта ачыктык пайда болот деген үмүттө. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.